Урматтуу Алмазбек Бишеналиевич, сиздин талапкерлигиңизди биз колдоп атабыз. Бирок ошону менен бирге бир нерсени айткым келет. Баарыбызга белгилүү болгондой, үзүрлүү, ийгиликтүү мамлекеттин өнүгүүсү түздүн-түз анын жарандык коомунун билим деңгээлинен көз каранды. Эл аралык практикага таянсак, эгер сапаттуу билим берүү болбосо, узак мөөнөткө туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүгө чыгуу кыйын болот. Бүт өнүккөн мамлекеттер өз убагында агартуу жана билим берүү тармагын жакшыртуунун үстүнөн иштеп, билимге басым жасашы. Сиз жакшы билесиз, ошол мамлекеттерде сиз окугансыз. Биз дагы ушул маселеге кун коюшубуз керек. Өзгөчө билим берүү тармагынын мыйзамдарын бүт жагынан талдап, таразалап, заманбап деңгээлге чыгарышыбыз керек. Жаңы мыйзамды биз даярдашыбыз керек. Ушул жагынан, урматтуу Алмазбек мырза, мен бир нерсени айткым келет. Сизге чейин иштеп аткан министр жанынан, ушул министрлигинде иштеп аткан кызматкерлер биздин жарандык коомубуз менен акылдашпай, өздөрү ушул мыйзамды даярдап, качып, бирдеки тегерек үстөлдөрдү өткөрбөй, өздөрү ушул мыйзамдын долбоору даярдашчу. Менден бир сураныч, биздин жарандык коомубуз менен тыгыз байланышта иштесин. Биздин депутаттарыбыз мен деле ушул процесске кошкум келет. Биз чогуу сапаттуу биздин балдарыбыз үчүн, биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн ойлонолу. Заманбап жакшы мыйзамды биз чыгарып койсок, биздин мамлекетибиз алдыга кетет. Бул бир. Андан кийин дагы бир көйгөйлүү маселе чыгып атат. Региондордо, атүгүл Бишкек шаарында мамлекеттик мектептердин билим берүү деңгээли 10 секунд кошуп коюңуздар. Билим берүү деңгээли төмөн, жакшы мугалимдер жеке секторго кетишет. Ушул жагынан карасак, жеке мектептерде балдарга сапаттуу билим берип жатышат. Атаандаштык жакшы. Биз колдошубуз керек. Ошон үчүн мыйзамга биз тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизип коюшубуз керек. Андан кийин аккредитация жана лицензирование жагынан силерде ошол жакта паракурлук болуп атат. Тийиштүү адистер ушул жагынан иштеп, эч кандай реформаларды жасагысы келет, таптакыр. Ушул жооп бересизби? Урматтуу Чыңгыз Азаматович, чоң рахмат. Сиз айткан боюнча биз мыйзамдарга инвентаризацияны толук жүргүзүп бүтүп калганбыз. Буюрса жарандык коом менен талкууга алып чыгабыз активдүү түрдө. Сиздер менен бул багытта буюрса иштешебиз. Андан сырткары аккредитация, лицензия боюнча сан ариптештирүү багытында жана бир канча баскычта бул маселелерди чечүү боюнча конкреттүү сунуштарыбыз бар. Буюрса бул багытта иш жүрөт. Жеке менчик мектептер менен мамлекеттик мектептердин ортосундагы маселе тууралуу дагы буюрса иш жүрмөкчү. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Маткеримов Айбек Тураталиевичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Алмазбек Бишеналиевич. Негизинен биз сизди колдоп кетебиз, бирок ошол эле мезгилде суроону берип койсок, мына жогоруда айтылып кетти. Биздин көптөгөн мугалимдерибиз айлык акынын аздыгынан жеке менчик окуу жайларга өтүп кетип жатат. Сиз ошол мугалимдердин кетүүсүнү токтотуу максатында кандай сиздин өзүңүздүн идеологияларыңыз бар? Чоң рахмат сурооңузга, Айбек Тураталиевич. Мугалимдердин статусун көтөрүү маселеси бул биздин программанын өзөгүн түзөт. Буюрса апрель айынан баштап министрлер кабинети мугалимдердин айлыктарын кескин көбөйтүү боюнча жаңы сунуш буюрса киргизишет. Бул багытта биринчиден мамлекеттик мектепте мугалимдердин айлык маяналары боюнча толук өзгөрүүлөр болмокчу. Жана стимулдаштыруу боюнча бир канча категорияда 7 багытта биз сунушту бердик. Бүгүн эртең менен 9-да финанс министрлигинде бул боюнча жыйын өткөрүлдү. Андан сырткары буюрса таланттуу мугалимдердин талантын көтөрүү, квалификацияларды көтөрүү боюнча буюрса башкача жаңы методдор менен иштерди алып барабыз буюрса. Рахмат. Ошол эле мезгилде өзүңүзгө да маалым болсо керек, кээ бирки мектептерде коррупциялык схемалар күч алып баратат да. Ал тууралуу биздин жарандардан көптөгөн кайрылуулар келип түшүп атат. Азыр айтылып атат, кээ бир мектептерге кириш жогорку окуу жайдан дагы кыйын болуп калды деп. Ал боюнча кандай иш чаралар жүргүзөсүз?
мектептерге кирүү боюнча негизинен электрондук кезек коюлган. Бул 1-класстан баштап алуу боюнча, анан ал 2-класстан өткөндөн баштап ошо Бишкек шаарында ушул маселе көйгөй катары билинип атат. Бул боюнча буюрса жаңы мыйзам долбоорлорун сунуштайбыз. Бул мектеп директорлорун ротациялоо боюнча, орундарын алмаштыруу боюнча өзүңүздөр байкагандай Бишкекте деле бардык мектептер мындай толук нагрузка жок. Көбүрөөк көп, анткени ал жерде сапат жакшы болгон үчүн бардык ата-энелер ошол жака бергиси келет. Кээ бир мектептер өзүнүн нормасын толтурбай жаткандары бар да. Андыктан биз бая жакшы мугалимдерди жанагындай жайгаштыруу, туура багыттоо, артта калып бараткан мектептерге жакшы директорлорду дайындоо аркылуу буюрса ушул балансты да түзөбүз деген ойдомун буюрса. Рахмат. Мына дагы бир биздин көйгөй, биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыз көпчүлүгү окууну бүтөрү менен турмуштун шартынан башка мамлекеттерге мигрант болуп кетип жатат да. Анан сырттан окушат. Ошол окууну дистанттык түрдө ошол чет жакта жүргөн жарандарыбыз менен жүргүзсөк болобу? Айбек Аталиевич, дистанттык билим берүү негизинде бизде бар, бирок сапат жагынан мүчүлүштүктөр болуп жатат. Буюрса жеткиликтүү кылып, ошо айрыкча Кыргызстандан чет жакка чыккан мигранттардын кайра билим алуусуна өлкөбүздө шарт түзүү боюнча активдүү иш жүрмөкчү. Бир гана жогорку окуу жайларда эмес, биз жакында буюрса ошо оорукчан балдарга, лоозу балдарга, жанагындай мисалы онкологиялык ооруп жаткан балдарга мектепте убакыттары өтүп кетип атат да бара албагандыктан, алар үйдөн дагы ошол жылды же ошол чейректи окуп калыш үчүн электрондук бир борборлоштурулган мектеп контентин даярдап жатабыз. Эгер ал ишке кирип кетсе, буюрса анда биз мектеп деңгээлинде дагы жогорку окуу жайда дагы ошол маселелерди чечебиз буюрса. Рахмат. Рахмат. Сунуш катары айта кетейин, бизде жеке менчик мектептер көп болгону жакшы. Бирок ошол эле мезгилде кээ бирки жеке менчик мектептер башка бир агымдарга үйрөткөндөр дагы болуп жатат да. Ал жөнүндө дагы мындай ойго алып койсоңуздар. Анткени алардын дагы ишмердүүлүгүнү көзөмөлдөсөңүздөр, бул бир. Экинчиден, мына жогорку окуу жайды бүткөн биздин көптөгөн мекендештерибиз жумуштун жоктугунан дипломду алып алып, кайрадан эле мигрант болуп кетип жатат. Мына окууга тапшырып атканда ар бир окуу жайлар өздөрүнүн бир алдына план койсо, кээ бир ишканалар менен макулдашылып, бүткөндөн кийин ошол биздин бүтүрүүчүлөрдү ишке ала тургандай бир келишимдерди түзсө жакшы болмок. Анткени көп эле бүтүп алгандан кийин каяка киришин билбейт. Окуу жайлардагы сапат жагына дагы көңүл буруп койсоңуз жакшы болмок. Рахмат сунушуңузга. Менчик мектептерде мындан кийин бирдиктүү мамлекеттик саясат жүрөт буюрса, ал эми ишке жайгаштыруу боюнча жогорку окуу жайларга 4-чү модель вуздардын деңгээлинде иштөө боюнча бир модель бар, билесиздер. Буга чейин биздин билим берүүдө университеттер бир гана билим берүү функциясын аткарып келсе, биз жаңы модельде буюрса университеттерге билим берүү, илим изилдөө, инновациялык табылгаларды өндүрүү жана бизнес менен, коомчулук менен, заказдар менен иштешүү боюнча функцияларды жүктөйбүз. Мындайча айтканда, университеттер буюрса экономикалык фабрикаларга айланып, практика менен айкалашып иш алып барганга буюрса багыттайбыз. Рахмат. Рахмат. Процедурный. 3-чү микрофон. Алмазбек мырза, сиз азыр аккредитация жана лицензирование боюнча реформалар жүргүзүлүүдө деп айтып койдуңуз. Тили каршы ушул жаңы мыйзамдын долбооруна тескерисинче сиздин командаңыз, мурунку команда, өзгөрүүлөрдү киргизип коюп, тескерисинче бүт баары күчөтүп атат. Лицензия жагынан, аккредитация жагынан сиз карап көрсөңүз, жеңилдетиш керек. 30 жылдан бери калыптанып, эч кандай өзгөрүүлөрдү киргизгиси келбейт экен. Ошол жакта паракурлук, жемкурлуктун эмеси, кармушкасы. Андан кийин повышение квалификация жагынан жалаң бир эле түзүм иштейт экен, бул мамлекеттик мекеме. Эч кандай өзгөрүүлөрдү киргизге келбейт. Биякта атаандаштык болуш керек. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Шакеев Нурланбек Тургунбековичте.